Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда түз суроого 100 жооп көрсөтүүсү. Программаны мен Сыдыкбек Апишулу алып барам. Бүгүн биз сиздер менен Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин окуу ишмердиги боюнча кеп кылабыз. Ал үчүн биз окуу жайдын окуу иштери боюнча проректору, педагог илимдеринин кандидаты доцент Исаков Топчубай Эргешович агайды, ошондой эле окуу департаментинин директору, экономика илимдеринин кандидаты доцент Юсупов Алишер Шавкатбекович агайды чакырганбыз. Саламатсыздарбы агай? Саламатсыздар. Биздин студиябызга куш келипсиздер. Рахмат. Мен алгач эле суроону ушул окуу жай тууралуу сурагым келип атат. Окуу жайда бүгүнкү күндө канча факультет бар, канча коллеж бар, алар кайсыл багыттар боюнча бүгүнкү күндө студенттерге билим берүү ишмердигин жүргүзүп жатат, жалпы эле бүгүнкү күндө канча студент билим алып атат деген суроону бергим келип турат. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Окуу методикалык ишмердүүлүк университеттеги приоритеттүү багыттардын эң негизгилеринин бири болуп саналат. Мен ушул эфирден пайдаланууга дегенде жалпы маалыматтарга токтолуп өтөйүн. Биздин Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университети билим берүүнү 4 баскычта жүргүзөт. Бул эң ылдыйкы баскычы башталгыч билим берүү. Бул боюнча бизде бир кесиптик лицейибиз бар. Лицейде 4 адистик боюнча кесип ээлери даярдалып чыгарылат. Андан жогорку баскыч бул орто кесиптик билим берүү деп аталат. Бул баскычта бизде 3 коллежибиз бар. Медициналык коллеж, кесиптик коллеж, ошондой эле Алабукадагы кесиптик коллежибиз. Медициналык коллеж 5 адистик боюнча, ал эми кесиптик коллеж 16 адистик боюнча, Алабука кесиптик коллежи 3 багыт боюнча кесиптик орто билимге ээ болгон адистерди даярдап чыгарат. Андан жогорку баскыч бул бакалавриат деп аталат. Бакалаврларды даярдап чыгарууда бизде жогорку билим боюнча 6 факультетибиз иштейт. Бул 6 факультеттин бардыгында биригип 24 багыт боюнча жогорку билимдүү адистер даярдалып чыгарылат. Ал 24 багыттын ичинде 2 адистигибиз дагы бар. Таможня, бажы иши, ошондой эле 3 экен, дизайн жана графика. Андан жогорку баскыч бул магистратура деп аталат. Магистратурага биз ушул 2021-22 окуу жылына чейин лицензия алып, ушул окуу жылга биз магистрлерди кабыл алуу иштерин жүргүздүк. Азыркы учурда 9 багыт боюнча бизде магистрлер окуп жатышат. Эми жалпысынан алганда бизде университет боюнча 15 миңден ашык студенттерибиз бар. Алардын 11 миңден ашыгы жогорку кесиптик билим берүү багыттары боюнча, ал эми калгандары орто кесиптик жана башталгыч кесиптик билим берүү боюнча. Анан ал окуу жылынын 1,5 жылдыгында университеттин окуу ишмердүүлүгү жалпы жолунан кандай иштерди алып барып жатат учурда? Бизде быйылкы окуу жылы министрдин буйругуна ылайык 15 сентябрдан башталды. Ошол окуу жылынын башталышында эле биздеги негизги документ болуп, бул окуу процессинин графиги эсептелинет. Ошол окуу процессинин графигин түзүп бекитип, анын негизинде семестрдик окуу пландарын түзүп, окутуунун жадыбалдарын расписание деп коет, түзүп бекитип, тиешелүү түзүмдөргө ийилип, ошондой эле сайттарга жайгаштырып студенттер менен тааныштырганбыз. Ошол 15 сентябрдан баштап эле бизде окуу жараяны кадимкидей башталды. Окуу процессинде бизде жалпысынан 446 профессордук окутуучулар жамааты эмгектенишет. Алардын 13-ü илимдин докторлору, профессорлор, ал эми 70-ке жакыны илимдин кандидаттары, доценттер. Окуу процессин баштаган күндөн баштап эле биз негизги көңүлдү студенттердин сабактарга катышууларына, ошондой эле сабактардан жетишүүлөрүнө бурабыз. Ошондой эле билимдин сапатына, студенттерге кандай билим, сапаттуу билим берилип жатабы. Бул боюнча биз аптанын ар дүйшөмбү күнү өндүрүштүк кеңешмени өткөрүп, ошодо мониторинг жасап, анализдерди жасап, тиешелүү чечимдер чыгарып турабыз. Буга чейин өзүңүз айтып өткөндөй студенттер онлайн билим алып жатышпады. Анан азыркы учурда мына кадимки режимге өткөндөн кийин студенттердин катышуусу кандай болуп жатат?
деги эле көзөмөлдөгөндө кемчиликтер болбой атабы студенттердин катышуусунда? Быйылкы окуу жылы башталгандан баштап эле бизде кадимки салттуу режимде окутулуп келе жатат. Биз өткөн окуу жылынын жарым семестринде онлайн режимде окуу жараянын жүргүздүк да. Бир топ кыйынчылыктарга туш келгенбиз. Азыркы учурда андай кыйынчылыктар жок. Чындыгында кадимки салттуу режимде студенттерди көзөмөлдөө дагы жакшы жолго коюлат. Азыркы учурда катышуу бир топ эле алгылыктуу деп айтсак болот. Кийинки суроону Алишер агайга бергим келип турат. Студенттер мына азыр кышкы сессиясын тапшыруу алдында турат да. Анан коррупциянын алдын алуу боюнча кандай иштер болуп атат? Деги эле студенттердин сессиясын тапшырууда тоскоолдуктар жаралбай эле турабы деген суроону бергим келип турат. Сурооңуз үчүн 2021-22 окуу жылынын ушул башында эле топчор кечте айтып кеткендей, окуу жараян графики түзүлгөндө биз январдын башынан ошо билесиз бизде 2 модуль тапшырат. Биринчи модулду биз ноябрь айында уюштурганбыз. Экинчи модулду январдын 1-жумасына койгон элек. Өкмөттүн буйругуна ылайык биз 2 жумалык каникул койгондон кийин окуу графикин аз-маз өзгөртүү киргизүүгө туура келди. Биз 10 январдан баштап жумушубузду мугалимдер баштаган болсок, студенттер 17 январдан баштап экинчи модулду тапшырышты баштады. Азыркы күндө экинчи модулду тапшыруу уланып жатат. Экзаменацион сессия кийинки жумадан башталат. Биз ага чейин декабрь айында баштап көп иш-чаралар өткөздүк. Именно ошол коррупционный схемалар болсо, башка болсо ошо аныктап, студенттерге тоскоолдуктар жарылбаслыгы үчүн айрым иштерди ар бир структура бөлүмдөрдө оздору өткөзүп, деканаттар, дирекциялар уюштуруп, аны кагында ошол бизде ишеним кутучалары, ишеним телефон номерлери студенттерге жарыяланды. Кандай бир маселе жаралса, ошол ишеним кутууга кат жүзү менен кайрылса болот, же болбосо телефон аркылуу ошол ишеним телефонун чалып, кандай бир көйгөйлөр жаралса, студенттер кайрылышы мүмкүн. Анан мына жакында президент тарабынан студенттердин окуу төлөмдөрүн төлөө боюнча да бир жарлык келип түштү. Бизде ошол боюнча азыр кандай иштер алып барылып атат университетте? Жанагы ай сайын бөлүп төлөө боюнча атайын бир буйругу чыкпадыбы? Бул буйрук боюнча бизде дагы тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө. Ошол буйруктун негизинде бизде кадрлар бөлүмүндө ректордун атайын буйругу иштелип чыккан. Ошол студенттин контрагын 10 айга бөлүп төлөп, ар бир айда канча пайызы төлөнөт. Ошолорду эске алуу боюнча атайын буйрук иштелип, түзүм жетекчилерине жеткирилген. Ошондой эле студенттерге дагы бул жеткирилген. Бул боюнча бизде сайтта дагы көп маалыматтар бар. Ошондон да окуп билишет. Студенттер 1 жылдык окуу контрагын бир төлөөгө мажбур эмес. Ошол ченемдин негизинде бөлүп төлөп, азыр студенттерге бир топ жеңилдиктер болуп калды. Айтайын деген, кээ бир учурда окуу төлөмдөрүнүн жарымын төлөмөйүнчө абийен ачылбай калган учурлар көп кездешет экен да, окуу жайларда, кээ бир окуу жайларда. Азыр эми бизде ондой нерсе жокпу деген суроолор келип калышы мүмкүн. Эми бизде өзү студенттерге бул буйрукка чейин эле жеңилдиктер берилип келген, мүмкүнчүлүгүнө жараша бөлүп төлөө. Анан окууга кирип жаткан учурда студент менен ар бир студент менен атайын келишим түзүлөт. Келишим түзүлгөндө студент өзү кол коюп берет. Мен окуу жылынын жарымына чейин контракттын 70%-ын төлөймүн, а калган 30%-ын окуу жылынын аягына чейин төлөсөм болот деп ошого кол коюшат да. Биз ошонун негизинде абийенге студенттерди жайгаштырабыз. Эгерде 70%-ын төккөн болсо, окуу сессияны тапшырууга мүмкүнчүлүк алат деп. Бирок быйылкы ушул буйруктун негизинде ал жөнгө салынды. Андай 70%-ын төлөө деген шарт азыр коюлган жок. Анан сайт боюнча дагы азыр маалыматтарды алып алат деп атпайлыбы? Канчалык деңгээлде ушул биздин сайттын ишмердүүлүгү ата-энелер үчүн кандай мындай ыңгайлуулукту жаратып атат? Студенттердин билим деңгээли менен толук кандуу ата-энелер таанышып, кабардар боло алабы азыр? Бизде
азыр жогорку окуу жайларына коюлган негизги талаптардын бири бул ошол кызыктар тараптар менен стейкхолдерлер менен чогуу биргеликте иштөө болуп саналат да. Ошо кызыктар тараптардын негизгилеринин бири бул ата энелер болуп саналат. Бул боюнча бизде бир топ жылдан бери эле түзүм жетекчилери, факультеттер, колледждер ата энелер менен биргеликте иштеп, сурамжылоо иштерин жүргүзүп байланышып турушат. Ошондой эле жанагы аккредитациядан өткөндө дагы эксперттер атайын сурамжылоо интервьюлар жүргүзүп турат. Анын жыйынтыгы көрсөткөн ата энелер менен биздин байланыш аябай жакшы. Ата энелер биздеги болгон маалыматтарды негизинен сайттан билип үйрөнүшөт. Кошумчалап кетсем, ошол жерде биз расмий сайттан кошумча дагы эле бизде келбил программага биз университеттагы келишим түзүлүп, аларды авторлору менен 2 жылдан бери мына биз уже студенттерге жеттик. Ноябрь айында ошол биз атайын бөлүм ар бир группага студенттер менен сүйлөшүп, келбил программасын телефонуна жүктөөгө ошол көрсөтүп, инструкциялар өткүзүп, мугалимдерге жана студенттерге ошол келбил программа аркылуу расписаниядан баштап контракт төлөгөнгө чейин маалыматтарды, мугалимдер үчүн ошол сабактардын расписаниясын, лекцияларын, башка материалдарын жүктөө мүмкүнчүлүгүнүн ээ болушту. Азыр келбил программасы дагы бир ошол бир информацион бир булак катары биз университетте эсептелинет. Андан сырткары азыр эми студенттердин сапаттуу билим алышы үчүн мугалимдер, профессордук окумуштуулар жамаатынын дагы билим деңгээли, сапаты жогору болуш керек. Анан мугалимдердин мындай өзүн өзү өнүктүрүү боюнча кандай иштер алып барылып атат? Азыр мен жогоруда айтпадымбы? Биз эң биринчи көңүлдүү студенттердин сабакка катышуу жетишүүсүнө, андан кийин билимдин сапатына бурабыз деп. Эми студент сапаттуу билим алыш үчүн бизде кесипкөй окутуучулар болуш керек. Ар бир окутуучу өзүнүн кесибин, өзүнүн предметин жогорку деңгээлде өздөштүргөн болуш керек да. Бул боюнча бизде тиешелүү иштер жүргүзүлүп келет. Эң негизги иштердин бири эле биздин окуу методикалык ишмердүүлүктүн негизги органы болуп, бул жыйыны, отуруму болуп, окуу ушулдук кеңеш эсептелинет. Ошол окуу ушулдук кеңеш айына бир жолу регулярдуу түрдө өткөрүлүп турат. Ошодо биз ошо методикалык иштерди талкуулап, окутуучулардын билим сапатына көңүл бурабыз. Ошондой эле окутуучуларды атайын кесиптик квалификациясын жогорулатуу курстарынан өткөрүп турабыз. Бул боюнча мына биринчи жарым жылдыкта эле бир нече жолу биз семинар, тренингтерди өткөрүп, студенттер, окутуучуларды тиешелүү сертификаттар менен ээ кылдык, камсыз кылдык. Атап айтсак, бизде мына Бактыбек Исхакович Исмаилов агайыбыз келип жакында окутуучулар үчүн силабусту түзүүнүн өзгөчөлүктөрү боюнча бир методикалык семинар өткөрүп кетти. Ошондой эле мына биздин белгилүү окумуштуу педагогубуз бар, Шаматов Дүйшөн деген. Ал агай дагы келип биздин окутуучуларга семинар, тренинг өткөрүп, сертификат берип кетти. Жакында эле Таштанбек Сияев, Моңолдорович менен ошондой семинар, тренингтерди өткөрдүк. Андан сырткары биздин өзүнүн университетте педагогика жана окуутун инновациялык технологиялары деген борборубуз бар. Ал борборду мен өзүм жетектейм. Мында дагы ошо окуутунун жаңы инновациялык методдору, технология каражаттар жана башка боюнча биз талкууларды өткөрүп турабыз. Айтпадыңыздар, алдын ала ар кандай иш-чаралар уюштурулуп турат деп, жана ушул коррупцияга шектелип бир мындай шектүү учурлар болдубу? Мисалы, студенттерден пара алып аткан, кандай бир мугалимдер кармалган же студенттерден бир арыздар түшүп, анан эгерде ошондой болгон болсо, аны кандай жолдор менен чечтиңиздер деген бир суроо жаралып атат да. Бизде пока бир дагы структура бөлүмдөрүнүн андары түшкөн жок. Андай бир телефон, ишеним телефонго дагы телефон боюнча маалымат берилген жок. Андай маалымат түшүп калса, бизде атайын комиссия түзүлгөн. Ошол комиссия өзүнүн регламенти боюнча иштеп, тийиштүү чаралар көрөт. Анан азыр эми учурда өзүңүздөр күбө болуп атсаңыздар керек, социалдык сеттерде аябай бир талкуулар жаралып атат да. Жасалма диплом берүү боюнчачы. Анан бизде ошолор жасалма диплом берүү боюнча кандай ишмердүүлүктөр жүргүзүлүп келет? Бизде андай эме жокпу деген сөз
биздин көрүүчүлөрдө дагы баягындай ишенбечүлүктөр жаралып калат экен да. Анан ошого сиздер кандай жооп берет элеңиздер? Бул боюнча азыркы учурда сот тармактарда анча-мынча маалыматтар чыгып атат. Бирок биздин окуу жайда жасалма диплом эмес, жасалма справка дагы берилбейт. Себеби биздеги ар бир жетекчи өзүнүн ишине тыккан, жоопкерчиликтүү мамиле жасайт. Эч убакта кайдыгерликке биз жол бербейбиз. Эми мындай нерселер баягы окууга кабыл алып жатканда документтердин туура эместигинен болуп калган окшойт. Кээ бир учурларда документтерди баягы академиялык справкалар деп коет, транскриптер деп коет. Ошолорду бизде абитуриенттерди окууга кабыл алып аткан жакта учурда дагы ошондой эле бизде жылына 2 жолу болуп турат. Башка окуу жайларынан бизге которулуп келгендер, мурда окуудан четтетилгендерди кайрадан окууга тикелөөдө ошондой кемчиликтер болуп калбасын деп биз өтө дыккаттык менен документтерди карап чыгабыз. Андайды Кудай бетин нары кылсын, андайга биздин окуу жайда жол жок. Ошол жерде кошумчалап кетсем мен дагы ошол күндүзгү атайын ошо күндүзгү бөлүмдө окуп аткан студенттер бизде жума сайын көзөмөлдө биз атайын окуу бөлүмүбүз бар. Анын адистери жума сайын ар бир тайпага кирип пофамилийно студенттерди катышуусун текшерет. Себеби көп ошол соц тармактарда жайылып кеткен сөздөр ошол чет элде биз жарандар чет элде жүрүп диплом алган, экзаменди тапшырып деген ошол сөздөр жүрөт. Ошол нерсени жок кылуу максатында биз көзөмөлдү жума сайын уюштуруп турабыз азыр. Катышууну дагы тынымсыз көзөмөлдөп турасыздар. Катышуу бизде тынымсыз көзөмөлгө алынат. Эгерде студент 72 сааттан ашык сабак калтырган болсо, ал дароо окуудан четтетилет. Айрыкча биз эми күндүзгү бөлүм боюнча жооп берип жатабыз. Күндүзгү бөлүмдө бу сыртта окуу жүрүп окуду деген нерсе болбош керек. Аларды эгерде мүмкүнчүлүгү болсо келип сабакка катышат, эгерде мүмкүнчүлүгү болбосо биз аны түздөн-түз окуудан четтетебиз. Анан биз студент кезде мисалы мынанча паланча саат сабакка катышпаса автоматтык түрдө окуудан айдалат деген неме бар эле да. Бизде азыр ошол кандай канча сабак калтырса азыркы учурда деле бар. Бул боюнча атайын жобо иштелип чыккан. Эгерде бюджетте окуган студент 36 сааттан ашык сабак калтырса, бюджетте окуган 36 сааттан ашык сабак калтырса, ал окуудан четтетилет. Ал эми контрактта окуган студент жогоруда мен айттым 72 сааттан ашык сабак калтырган болсо окуудан четтетилет. Анан ушул эле суроо улайлы. Кээ бир учурда студенттер ден соолугуна байланыштуу жайкы же болбосо кышкы сессияларын тапшыра албай калган учурлар болот да, жагдайлар. Ошол учурда кандай студенттерге кандай бир мүмкүнчүлүктөр берилет? Бул боюнча да бизде атайын жоболор иштелип чыккан. Биз азыр мына кышкы сессия жыйынтык алып атат деп атпайбызбы? Кийинки 24-нөн баштап 5-февралга чейин кышкы сессиябыз жыйынтыкталып бүтөт да. Мына 2 модул бүтүү, андан кийин баягы жыйынтыктоочу аттестациялоо модулу тапшырылат дагы. Эгерде ошол учурда жүйөлүү себептер менен студент сессияга катыша албай калган болсо, анда аларга атайын академиялык карыздарын жоюу боюнча биз кошумча дагы тапшырууну уюштуруп беребиз. Бул боюнча атайын графиктер түзүлөт. 2 аптага биз график түзүп, кийин өзүнчө муну орусча лаз деп коет. Ликвидация академия задолженности. Академиялык карыздарын жоюу. Ошол учурда алар жоюуга мүмкүнчүлүк алышат. Бизде азыркы учурда мына окуу жараяны, окуу процесси негизги ишмердүүлүктөрдүн бири деп атпайбызбы? Бизде ушул окуу процессин уюштуруу жана көзөмөлдөө автоматташтырылган. Автоматташтырылган система бизде авиен маалымат системасы деп коет. Бүт бардык ошо авиен маалымат системасына киргизилген. Бизде ар бир студенттин ушул студент жөнүндө толук маалыматтар. Ал деген ошол туулган жылынан баштап азыркы учурда контракты канча пайыз төктү, сабакка кандай катышты, башкача айтканда студенттин бардык кыймылы автоматташтырылган, ошо компьютерде база данлыкта жүктөлүп коюлган. Авиен автоматташтырылган маалымат системасынын мүмкүнчүлүгү аябай көп, аны кыска мөөнөттө айтып отуруш кыйын. Бизде ошол аябай жакшы жолго коюлган. Ошондой эле бизде бирдиктүү терезе деп коет. Эгерде студенттерге справка керек боло турган болсо же башка тиешелүү документтер керек болсо, баягы апондой лист толтуруу деп коет, кыдыруу. 5-6 жетекчиге барып кол койдуруу деген жок.
Bizде бирдиктүү терезеге келип туруп, эгерде контракттан карызы жок болсо, өзүнө керек болгон документти ала алат. Ошондой эле студенттер үчүн бизде баардык шарттар түзүлгөн. Жатакана маселесинен баштап туруп, маданий салууга жана башка. Ал эми билимин жогорулатуу боюнча бизде электрондук китепкана бар. Электрондук китепкана азыркы заманбап жабдуулар менен жабдылган. Ошол жерде студенттердин окуп билим алуусуна, билимин дагы жогорулатуусуна жакшы шарттар түзүлгөн. Бул боюнча Алишер дагы толуктаса болот. Бизде 300дөн ашык байланыштар, башкалар боюнча. Бизде азыркы күндө студенттер үчүн заманбап шарттар университетте жаралды деп толугу менен айтыш мүмкүн. Анын себеби 2 жылдан бери ушул университет жетекчилик алып барган жумуш жыйынтыгында, аны өзүңүздөр көрүп билдиңиздер, 5 окуу корпусу полный жаңы ремонттун өтүп, 300ге жакын жаңы техникалар сатып алынып, университетте техникалык базасыны өркүндөтүүгө бир салым кошулду. Андан тышкары быйылкы жыл мына жакында, мына өзүңүздөр билесиңер, тарых филология факультетине филология билим берүү багытына англис тили жана лингвистика багыттары боюнча жаңы бир лингофондуу кабинет ишке түштү. Андан тышкары азыркы күндө кесиптик лицей, кесиптик колледждин ошол чет тилдери жана котормо иш адистиги үчүн дагы бир лингофондуу кабинет азыркы күндө ишке даярданып атат. Андан тышкары университеттин 150ге жакын кабинеттеринде, аудитория коридорлорунда камера, видеонаблюдение орнотулган. Ал менен биз сабактарды, студенттердин жүрүм турумуну биз карап көзөмөлгө алып турабыз. Азыркы учурда 20 точкага жакын Wi-Fi интернет булак таратылып жатат территорияда. Ал дагы ошол азыркы күндө санариптештирүүнү бир көзгүсү деп эсептейбиз. Чет элдик студенттер боюнча суроо берип атам да, чет элдик студенттердин бизде бүгүнкү күндө билим алуусу кандай болуп атат, алардын катышуусу кандай болуп атат деген. Себеби бизде былтырлары ошо 1 жыл окуп, өздөрүнө которулуп кетип атышат эле. Азыр деле ошондой болуп атабы, кандай болуп атат? Бизде чет элдик студенттердин билим алуусу боюнча баардык шарттар түзүлгөн. Чет дегенде бизде негизинен Өзбекстан Республикасынан келип окушат. Ал эми Россия, Казакстан, башка өлкөлөрдөн саналуу гана студенттер келет. Негизгиси бизде Өзбекстан, себеби биздин атыбыз Кыргыз Өзбек университети болгондуктан ошол жактан студенттер көп келип окушат. Күндүзгү бөлүмгө келип окуган студенттер эң биринчи виза маселеси бар. Визаны тууралаш керек. Андан кийин бизде көпчүлүгү жатаканада жашашат. Жатаканага каалабагандар тиешелүү жерлерден квартираларды алып, квартирада турушат. Алардын жашоо шарттарына да биз маани берип турабыз, көңүл берип турабыз. Ал эми окууда алардын катышуусу тынымсыз көзөмөлгө алынат. Анын үстүнө алар эми ал жакта латын арифинде окуп келишкен да, бул жакта кириллицада, орусча, кыргызча окутуу да, аларда бизде даярдык иштери жүргүзүлөт. Бул боюнча атайын адаптациялоо программасы деген түзүлгөн. Аларды адаптациялап алып туруп, алар жогорку курска келгенде кыйналбай окуп калышат. Бул боюнча бизде эл аралык байланыш бөлүмү бар. Алар кеңири баяндама беришсе керек жакында. Рахмат, биздин студиябызга келип, ушул жалпы окуу ишмердүүлүгү боюнча кенен маалымат бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биз сиздер менен Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз Өзбек эл аралык университетинин окуу ишмердүүлүгү боюнча маалымат берип, кеңири маек курдук. Кийинки эфирден жолукканча саламатта туруңуздар.